Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, Ош ТВ каналында эл сурасын программасы, аны мен Феруза Ашымбаева алып барам. Биз бул программада коомдо болуп жаткан көйгөйлүү жана актуалдуу маселелерди алып чыгабыз. 2019-жылды президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Дал ушул жылга алкагында аймактарда, региондордо аябагандай көп иштер жүрүп жатат. Бүгүн биз Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө кандай иштер аткарылды, канча планга коюлду эле, анын канча пайызы аткарылды. Дал ушул Кыргыз Ата айыл өкмөтү боюнча сөз кылабыз. Биз атайын конокторду дагы чакырганбыз. Маматкул Асанов, Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары, ошондой эле Кубатбек Назарбаев, Кыргыз Ата айылдык кеңешинин төрагасы. Саламатсыздар, бүгүнкү биздин студияга кош келипсиздер. Атайын убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге ыраазычылык билгизейин. Алгач, урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип кетели, биз азыр түз эфирдебиз. Бизге конокторго кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, байланышка чыгып суроо узатсаңыздар болот. Ошондой эле биздин WhatsApp номерларыбыз да иштеп жатат. WhatsApp номерге SMS аркылуу суроо узатсаңыздар, бизге келген коноктор жооп берет деген ниеттемин. Биз мына жогоруда белгилеп кеттим, быйыл 2019-жылда аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылында өлкөдө ар кандай тармакта өнүктүрүү, аймактарды өнүктүрүү боюнча санариптештирүү жылга аябагандай көп иштер аткарылып жатат. Буга чейин да, сиздерге чейин дагы айыл өкмөттөн келип, кандай иштерди аткарып жатканын түз эфирде элге отчет десек дагы болот, берип жатышкан. Эми бүгүн атайын сиздер конок катары келдиңиздер. Эми Кыргыз Ата айыл өкмөтү быйылкы жылы кандай иштер аткарылды, канча ишти планга койдуңуздар эле, анын канчасы аткарылды? Маматкул агай, сиз баштасаңыз. Саламатсыздарбы. Биз Кыргыз Ата айыл өкмөтү ушул 2019-жылы аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылдарына өзүбүзгө коюлган пландарыбызды мына жыл акырлап кетат, азыркы күндө толугу менен аткардык деп айтсак болот да. Биздин Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө ошол чоң айыл өкмөт болуп эсептелет. 22.364 калкыбыз бар, 7 айылдан турабыз. Анын 4 айылы жакын, чоң айылдар. Атап айтсак, Кыргыз Ата айылы, Акбулак айылы, Көтөрмө айылы, Борко айылы жана алыскы айылдардан Карабай айылы, өзүңүздөргө белгилүү туризм өнүгүп аткан жерибиз. Андан тышкары кайрак жерлер жайгашкан Ташбулак айылы жана Караташ айылдары менен 7 айылда болуп эсептелет. Азыр аймактарды өнүктүрүү жылы боюнча дагы кенен айтып бересиз. Бизге дароо эле сиздер тараптан коңгуроолор келип калды. Алгач биз телегөрүүчүнү кабыл алсак, урматтуу телегөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Келиңиз. Мен бир суроо берейин деп атам элем. Азыр эм Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Силердин жакшы передачаңарга биз толкунданып угабыз. Көптөн бери ала албай жүрүп эле бүгүн алып атам. Рахмат. Менин бир суроом бар да, мына илгертен калган сөз бар. Неме деген мындай, азыркы заманда жакшы деп атат, бирок чындыгы карапайым элдин канын соргон маал болуп атат да. Мына мисал үчүн, мына Оштогу запчас базар бар. Ичинде канча лаган контейнерден айына жок дегенде 10 миңден алат. Ал эми биз машина менен кирип чыксак, урматтуу телегөрүүчү, биз азыр Кыргыз Ата айыл өкмөтү боюнча сөз кылып жатабыз. Кыргыз Ата айыл өкмөтү боюнча сурооңуз болсо бериңиз. Башка сиз суроо берген башка жетекчилерди да конокко чакырабыз. Кыргыз Ата айыл өкмөтү боюнча сурооңуз барбы? Байланышта өзүлүп калды. Мен телегөрүүчүлөргө эскертип кетейин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ооба, чындап эле биз ар күн сайын ар кандай тема менен түз эфирге чыгабыз. Бүгүнкү биздин темабыз Кыргыз Ата айыл өкмөтү боюнча болмокчу. Аймактарды өнүктүрүү жылында кандай иштерди аткарылды, кандай иштерге жетишти. Эгерде сиздерде Кыргыз Ата айыл өкмөтү боюнча сурооңуздар болсо, бизге байланышка чыгып суроо узатсаңыздар болот. Маматкул агай, эми кенен айтсаңыз, аймактарды өнүктүрүү жылында жасаган иштериңиздер боюнча тагыраагы эмне иштер аткарылды? 2019-жылы аймактарды өнүктүрүү боюнча президентибиздин жарлыгы чыккандан биз ушул өзүбүздүн алдыбызга койгон планыбыздагы
ошол Жарлыкадагы шыктанып иштеп, элди биринчи көйгөй таза суу менен камсыз кылуу болчу да. Биз өкмөт башчыбыз менен өзүбүздүн депутаттарыбыз, төрагабыз отурат. Элибиз менен бирдикте чогуу ушул долбоорго катышып, Ала Тоо булагы долбооруна. Бул долбоорду Арис жана Дүйнөлүк банк каржылайт. Ушул банк, Дүйнөлүк банктан таза сууду 65 километр 150 метрге долбоорго киргизип, 200 сметалык баасы 241 миллион 345 миң сом болчу. Ушул ишти аткарып, мына быйыл урматтуу премьер-министр Абылгазиев өзү келип, ушул биздин таза суубузду элге берилген. Ошондой эле быйылкы жылы 5 километр асфальт жол бастырдык айылдардын ичинде. Анын 4 километри 18 миллион 500 миңге Арис тарабынан тендерден утуп жасап беришти. Айыл өкмөтүнүн салымы 1,5 миллион болуп, жалпысынан 20 миллионго 4 километр 3 айылды бириктирген жолду асфальттадык. Андан тышкары Борко айылында 1 километрди ошол республика бюджетте Минтрастан 1 километр асфальт болуп, жалпысынан 5 километр асфальт болду. Айылдар жарыктандырылдыбы? Мисалы, сиздерде 13 айыл бар, жалпы? Жок, 7 айыл бар. 7 айыл бар. Ушул 7 айылдын бизде 4-өө мындай жакын айыл өкмөттүн түзгөндүктөн ушул 4 айылда жалпысынан 40 километрден ашык жолубуз бар. Ошонун 80% азыр жарыктандырылып бүттү. Чоң жолдор, чоң көчөлөр, адамдар көп жашаган көчөлөр бардыгы жарыктандырылып бүттү да. Аткылык ай, бул айыл өкмөттүн бюджетинен десек болобу? Себеби көпчүлүк айыл өкмөттөрдө ошо эл тарабынан да жарыктандырылып атыптыр да. Бул эми бизде жергиликтүү бюджеттин эсебинен депутаттарыбыз менен ошол бюджет комиссиясы менен биринчи макулдашып, айылда болгон көйгөйлөрдү ар бир айыл башчы өзүнүн депутаттары менен айылында тактап чечип келет дагы. Биз сессияда карап туруп ошол жерден акча бөлөбүз. Мисалы үчүн быйылкы жылы ошо жарыктандыруу ким тарабынан болду? Жарыктандыруунун 50%-ин биз өзүбүз бюджеттен беребиз, калганын ошол көчөнүн жашоочулары, анан ошол көчөнүн ээси. Мисалы үчүн Нематов көчөсүндө болсо, Нематовдор өздөрү жардам берет. Демөкчү болот. Демөкчү болушат да. Жакшы, рахмат. Азыр бул боюнча да кенен токтолобуз. Азыр мен Кубатбек агайга берсем суроону. Мына сиз Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн депутаттарынын бул баардын атынан келип атасыз. Негизи эле айыл өкмөттө канча депутат бар? Анан быйыл сиздер ошол аймактарды өнүктүрүү жылында депутаттар кандай иштерди сунуштадыңыздар эле? Анан канчасы аткарылды? Саламатсыздарбы? Биринчиден эми чакырганыңыздарга рахмат. Элдин көйгөйлөрүн менен кеңири таанышып, элдин сөзүн угуп, элдин үйүн угабыз деп. Бизде Кыргыз Ата айыл аймагында Кыргыз Ата айыл кеңешинде жалпы 31 депутаттан турабыз. Жогоруда айтып кетти, 7 айылыбыз бар. Ошол айылдардан тандалып, элдин тандоосу менен ылганып келген жигиттер, кыздар, жашы болсо 70-тен ашканы бар, жашы 25 жаштан жогору. Ар түрдүү тармакта иштеген, тажрыйбалуу, ар тармактын ээлери, энелерибиз, агаларыбыз, досторубуз, инилерибиз ынтымакта ошол айыл аймагындагы көйгөйлөрдү чечип, өкмөт менен биргеликте жакшы иштердин, ийгиликтердин үстүнө жетишүүгө аракет кылып келатабыз. Быйылкы жылы эми сиздер ошо конкреттүү айтыңызчы, ошо депутат, биз мисалы бир жумушту айтыңызчы, биз ошо депутаттар ушул ишти сунуштадык эле, ушул аткарылды же аткарылбады деп. Быйылкы жылы өлкөбүздө аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарлык чыккандан кийин айылдагы көйгөйлөрдү мурда эле аныктап келип аттык эле. Ушул ар бир айылда келерки жылга көйгөйлөрдү чечиш үчүн коомчулуктун, мекеме ишканалардын, айыл активдери, депутаттар менен чогуу коомдук угуулар,
кайсыл көйгөйлөрдү аткарабыз. Ошол боюнча коомдук угууларды өткөрөбүз. Негизи айылда кандай көйгөйлөр бар? Көйгөйлөр эми негизи биз өткөн жылы, быйылкы жылы чоң долбоор болгон таза суу долбоорун ишке ашырып алдык. Ушул долбоор ашып аткан мезгилде көчөлөрүбүз көбүрөөк бузулуп калган эле. Ошо жолдорду калыбына келтириш боюнча көп арыздар түштү негизинен. Бул боюнча бизде жалпысы 1 миллион 100 миң сом ошол айылдарга жолдорду ремонттоого, көпүрөлөрдү орнотууга, тротуарларды, жана жол боюндагы арыктарды калыбына келтириш боюнча бөлүнгөн. Ушулар толугу менен аткарылды эми бюджетке жараша. Жакшы. Маматкул агай, бюджетиңиздер канча? Негизи бюджетте эмне иштерди жасайсыздар? Бюджетибиз 23 миллион 844 миң сом 2019 жылга бөлгөнбүз. Анын 13 миллиону өзүбүздүн жергиликтүү салыктардан топтолот. 10 миллиону ошо трансферттер мамлекеттен келүүчү. Биз негизинен бюджетибизди ушул зашорный статьяларга коебуз. Мектептин, социалдык объекттердин электр энергиясы, анын көмүрү, жылытуу системаларына, анан садиктердин балдардын ысык тамагына бөлөбүз. Андан кийин ушул элдин көйгөй болгон маселелерине бөлөбүз. Мисалы үчүн, мына асфальт жолду 4 километрди асфальттоо үчүн өздүк салым 1 миллион акча аризге которулду. Андан тышкары ошол жерден суу өтүүчү түтүктөрдү оңдоп, 500 миңге дагы суу түтүктөрүн коюп, жалпы 1,5 миллион ошол мебеден кетти, жергиликтүү бюджеттен бөлүп бердик да. Азыр бюджет боюнча да кенен токтолобуз. Азыр телекөрүүчүбүздү кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык, сурооңузду бат-баттан бериңиз. Менде 2 суроо бар эле. Айта бериңиз. Биринчи суроом, ошол Кыргыз Ата айыл өкмөтүндөгү сууга чектелер мисалы жылдан жылга азайып бара жатат. Чектеп берилип салган. Ошол багытта мисалы Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн тиги кайракы дүттөп жерлери бар да. Ошол жерлер ошол бойдон калып эле суугат жерлер жерге берилип, үйлөр салынып, бул өтө чоң бир келечекте бир чоң бир проблеманы тууда турган бир маселедей болуп жатат да. Экинчи сурооңуз? Экинчи суроом кайра эле өзүмдүн суроома каршы сыяктуу болуп калабы. Бүгүнкү күндө жаштар кандай бир жер маселеси чечилет, аларга үй салуу маселелери, ушул боюнча кандай бир иш аракеттер болуп атат, айылдык кеңеш кандай маселелерди көтөрүп атат. Ошол боюнча бир маалымат берсе жакшы болмок. Рахмат, чоң сурооңуз түшүнүктүү. Маматкул агай. Биринчи суроого, мына суугат иштери боюнча бизде айылда жалпы пайдаланганыбыз айыл чарба багытындагы жерлер 7000 гектар жерибиз бар. Аны ошол үлүшкө, кайра бөлүштүү фондуна, огороддорго берилген. Эми ал жерде суугат иштери бизде жакшы эле. Мурдагы Союздан калган каналдарды азыр ремонттоп, сууларды жеткирүү үстүндөбүз. Эми ушул жерде суугат ишинде суугат жерди көбөйтсөк деген сурооду берип атат да. Мисалы үчүн биздин көпчүлүгү дыйкан менен алектенет да, дыйканчылык менен. Ошон үчүн биз азыр мындай бул проект менен иштеп атабыз, бирок муну азыр толук айтканга болбойт эле. Ташбулак адырында биздин 3000 гектарга жакын жерибиз бар. Анын 1552 гектары кайра кайдоо, калганы жайыт жана таштак жайыттар да. Ошол жерге суу чыгарыш боюнча айыл чарба министрлигинин суу чарба департаментине биз кайрылып, өзүбүз проект жасап, колдон келишинче кайрылып, ал жөнүндө азыр ишке кетип атат. Кыргыз суу долбоор институту ушул проектти даярдап атат да. Эми уруксат берип калса, демек бул иш аткарылат. Жакшы, экинчи суроого Кубатбек агай жооп берсин. Сиз эми эл өкүлү катары эл арасында билесиз кимдин канча жери бар, кимдин канча жери жок. Себеби көпчүлүк эл же чек маселеси боюнча депутаттарга кайрылса керек. Биз ушундай чечип бербейсиздерби, балким айыл өкмөткө айтасыздар деген сунуштар менен. Бул суроого мындай жооп берет элек. Эми негизи өтө көйгөйлүү маселени айтып кетти. Бизде акыркы жолу 2005-жылы Кыргыз өкмөтүнүн 2005-жылдын 2-декабрында 550 токтому менен турак жай курууга 25 гектар жер ажыратылган. Ошол күндөн бери ушул күнгө чейин 1300ден ашуун жаш үй бүлөлөр эми жарандарыбыз жер участогун сурап очередте
кезекте турушат. Булардын көйгөйүн чечүү максатында биз 2008, 2009, 2010 жылга чейин деле аракет кылганбыз. Тилекке каршы 2009 жылы президенттин мораторий жарыялап койгондагы азык түлүк коопсуздугунун алдын алуу максатында деп туруп. Ошондон бери бир категориядан айыл чарба багытындагы жерлерди бир категориядан экинчи категорияга которууга уруксат бербей калды да. Ошол тоскоолдук болуп келатат. Эгерде ошол мораторий алынган болсо, бизде 100 гектардан ашуун кайра бөлүштүрүү фондунун жери бар Суга Тайдоодо, ошондой эле 350 гектар Кайра Кайдоодо жерибиз бар. Ошол жерлерге калктуу конушка жанаша жайгашкан жерден биз ушул ген план түздүрүп, ушу туура жай берүүгө даярдап атабыз, бирок жогору жактан эч кандай уруксат болбой келе жатат. Бул жалпы республикалык көйгөй десек болот. Элчи программасы түз эфирде өз ишин улантат. Бүгүн биз Кыргыз Ата айыл өкмөтү боюнча сөз кылып жатабыз. Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында кандай иштер аткарылды, дал ушул темасында сөз кылып жатабыз. Эгерде сиздерде да Кыргыз Ата айыл өкмөтү боюнча көйгөйлөр болсо, суроолор болсо, биздин номурга байланышка чыгып, ошондой эле WhatsApp номурга SMS аркылуу суроо узатсаңыздар болот. Биз азыр эми элден келген суроолорго түшсөк, негизинде Сталин айылында жеке бала бакча ачылат деген эле, бирок бүгүнкү күнгө чейин ачыла элек, жардам берип койсоңуздар болобу дейт. Мамат Кулагай. Сталин айылы биздин Кыргыз Ата айылы болуп эсептелет. Кыргыз Ата айылында бир чоң садик бар, ал жерде 90 бала тарбияланат. Кошумча ал жерге дагы 60 орундуу 2 этаждуу садик салынат, бүтүүнүн алдында турат. Андан тышкары балдардын көптүгүнөн ошол арал участкасына Алтынай деген эчекебиз өзүнүн үйүн менчик садик кылып берген атат. Биз аны өкмөттөн төрага өзү башчы болуп, биз айыл өкмөттөр барып, ошонун кемчилдиктерин көрүп, мындай бир жолу даяр болгондон кийин киресиз деп айтып келгенбиз. Бүгүнкү күндө бирок отоплениясы бүтө элек болчу. Ошол боюнча суранып жүргөн. Азыр мен билишимче ал жерге балдарды алып баштады деп айтты да. Ошон үчүн ал жер иштеп атат. Толук бүтө элек экен. Толук бүтө элек да. Жакшы, биз телекөрүүчүнү кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Биз ачыдан жер алганбыз да, мындан бир 5-6 жыл мурун. Ошол жерде же суу чыкпайт, же жол жок. Эч барганга деле мүмкүнчүлүк жок да азырчы. Ошол жака жол эмне кылсаңар, биз азыр квартирада отурабыз да, акча төлөпчү. Биз да үй салып жашай белек. Бул биринчи суроом. Анан экинчи суроом. Кайсыл жерден жер берилген айтыңызчы, тактап угулбай калды. Ачыдан берилген. Бизге тиешеси жок. Урматтуу телекөрүүчү, сиз биз түшүнбөй калдыңыз окшойт. Бүгүн Кыргыз Ата айыл өкмөтү боюнча сөз кылып жатабыз. Асфальт болгон дейт көчөлөрдө, бирок элдердин коопсуздугун ойлогон эмессиздер дейт, жөө адамдар жүрүүчү, жол жок дейт. Туура, биз айыл өкмөттө 5 километр асфальт быйыл басылды, төшөлдү. Ал жерде 30дан ашуу знактар, жол белгилерин ошол Арис өзү жасап келип койду. Жолдо канча саатына жүрүш керек, повороттор, мектептер, абайлап балдар деген бардык знактар коюлган. Эми андан тышкары биздин бир түшүнүгүбүз бар. Ошол жолдорго дөмпөктөрдү коюп, ближайший полиция деп коебуз. Ошону суранып жатат да, бирок ага ГАИден жана Дептен жол куруш башкармадан уруксат алышыбыз керек экен. Биз ал жактарга кайрылганбыз. Мүмкүнчүлүк болсо, уруксат берсе, ошону коюп беребиз. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, сурооңузду бериңиз. Суроо эмес, кичине бир кылып аткан иштер жөнүндө кичине ыраазычылык айтып койсок болобу? Ошо Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн өкмөт кызматкерлерине жана ошол төрагадагы азыр биз прямо көрүп атабыз да, айылдык кеңештин төрагасына. Сиздин ыраазычылыгыңызды угушту, рахмат. Мен төрагага суроом бар эле дейт сизге. Пособия боюнча инспектор Айчүрөк Эргешевага алыңыз жетеби, өзүңүзгө орун басар кылып бизге башканы коюп бербейсизби дейт. Бул эжени тааныйсыздарбы? Ооба. Бул эмне үчүн болду? Эл наразы болуп жатат? Бул эми элдин наразычылыгы кандай экен
толук айта албайм го, бирок мен анын орун басары кылып алганга ал бизден айылдык кеңеште депутат эмес. Мындай айтыңызчы Кыргыз анда. Республикасы социалдык өнүктүрүү министрлигинин адиси. Булар эми өздөрүнүн функциянын. Сиз эми эл өкүлү катары эл арасында элдин көйгөйүн угуп жүргөн инсансыз да, депутатсыз. Анан балким буга чейин дагы көйгөйлөр бардыр эми. Сиз айыл элинде жүргөндөн билесиз да, буга чейин балким көйгөйлөр бардыр эле. Же сиз укпагансыз буга чейин? Эл арасында сөз бар. Бизге эмес, райондук жетекчилер, районда өзүнүн жетекчиси, администрация башчысы, ыйгарым укуктуу өкүлүбүз катышкан жыйналыштарда деле анча-мынча ушул сөздөр айтылат, бирок эми кандай нараачылыктар бар эми алардын документине мен толук акылым жетпейт. Өздөрүнүн жетекчилиги бар. Азыр эми мына түз эфирден республика боюнча көрүп жатат, угуп жатат эми. Мына ушундан кийин элдин багы көйгөйүн чечүү үчүн сиз бир кызыгып кирип көрөсүзбү эми? Буга чейин бир нече жолу сүйлөшкөнбүз. Ал эжебиз эми көп жылдан бери иштейт. Анын жетекчилиги чечиш керек да, биз чече албайбыз да, жергиликтүү бийлик. Биздин карамагыбызга баш ийбейт. Биздин өзүбүздүн мамлекеттик органдардын тиешелүү иштерге башыбызды аралаштырганга укугубуз жок. Бирок сунуш берсеңиздер болот да эми, ушундай мен мисалы Кыргыз Ата эл өкмөтүнүн депутатымын, эл арасында ушундай көйгөйлөр бар депчи. Мен Раушан мырзага деле ончо-мунча айтканмын өзүнөчү, дос катары элечи. Ушул эми эжеңер менен жакшы сүйлөшүп алсаңар болбойбу, ушуну же жылдырсаңар болбойбу, же силер албай койсоңор бул да албай коебу, элди нааразы кылбай койбойбу, элди ыйлатпай койбойбу деп анча-мынча айтып койгонбуз эми. Бул жетекчилиги чара көрүш керек да. Жакшы. Бирок сиздер деле буга чейин билсеңиздер керек, көйгөйлөр бар экенин. Ооба, биз деле билебиз, бул көйгөйлөр бар. Эми бул жерде бир эле адамды айткан менен болбойт. Себеби ушул убакка чейин жогорку кеңештин депутаттары, жогорку бийликтеги адамдар да келип жүргөндө биздин элибиз арызданып жүргөндө, жок дегенде бир үй бүлөдө доходун эсептегенде бир пенсионер атасы, жапасы болсо 10 миң алса, ошол үйгө кошуп эсептеп коюп жүрдү да. Ошол жактан анан үйдөгү техникасы барды дагы чыгарбайт да. Техникасы бар туруп, балдарын пособие чыгар деп болот. Ошондон сиздин техникаңыз бар экен, себеби ал справкада келет, хозкингадан автомашинасы бар деп чыкпай калат. Демек, эл арасында түшүнбөстүктөр болуп турат деңиз, бирок сөзсүз түрдө бир барып кабар алып коюшуңуздар керек экен. Негизи бизде атайын ушул эл сурасын деп биз программанын аты дагы эл сурасын, ошон үчүн биз элдин суроосуна сөзсүз түрдө келген коноктордон жооп алып берүүгө милдеттүүбүз да. Кыргыз Ата эл өкмөтүнүн Борко айылында көчөнү бир эле адам өз жанынан койдуго, баштан аяк жарыктуу өкмөт эмес эле дейт. Сиздер жалган айтып атасыздар дегендей суроо экен да. Жок, бул жерде айтып кетели биз эмичи. Биздин айылда жалпысынан 40 километрден ашуун жол болсо, ал жолдун баарын эле айыл өкмөтү же биздин депутаттар жарыктандырып койду дегенден алыспыз. Быйылкы 2019 жылга жергиликтүү бюджеттен болгон 260 миң сомдук гана жарыктандырууга акча бөлгөнбүз. Ал аткарылды. Ал көтөрмө айынан баштап Кыргыз Ата айылынан барып туруп Акбулак айылына чейинки жолго жарыктандырылды акыркы күндөр. Ал эми бул Боркодогу туура демөө өрчүлөрүбүз көп, биздин мээнеткеч, ынтымактуу элибиздин, ушул белдүү жигиттерибиздин күчү менен көп жакшы иштер аткарылып атат да. Ушуларга биз ушу теледен пайдаланып туруп, ушул жалпы жолго салым кошкон, жарыктандырууга салым кошкон, жана башка ар бир курулуштарга демөөрчүлүк кылган, чет элде жүргөн туугандарыбызга, агаларыбызга, эжелерибизге, ата-энелерибизге, ошондой эле ушул мезгилге чейин биздин айылдагы социалдык объектилердин өтө жакшы шартта болуп калышына мурда союз мезгилинде дагы салым кошкон аталарыбызга, эжелерибизге ыраазычылык билдиребиз. Программабыз негизи убакыттар калуу тилекте эле болуп кетти окшойт. Мамат Кылагай, таза суу эмнеге кубу 30 сомдон коюлган Кыргызстан боюнча эң кымбат го дейт. Таза суунун баасы. Таза суунун баасын биз бул себестоимостька карап чыгат. Таза суунун кымбат болгон себеби биздин долбоордогу 241 миллион сомго аткарылган иш ошончолук материалдар кетти. Азыр 7 жерде чоң скважина иштейт да. Булар электр энергия менен иштейт. Анан ал экинчи пайдаланууга көтөрүп берет. Ал жерден кетет. Эки айылыбыздыкы түз эле суу сактоочу кампасы жок, резервуары жок. Ошол насос менен кетет да. Ошон үчүн биз коомдук угууларды кылып, ар бир айылда чогулуштарды түшүндүрүү иштерин жүргүздүңүздөр? Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан элдин макулдугу менен кылганбыз.
Мисалы үчүн бизде ошол эле убакытта сурады бизден. Мына Коңшу айылда 20 сомдон го сиздер эмне үчүн 30 кылдыңыздар дегенде, Коңшу айылдыкы электр энергия иштетпейт. Ал эки чоң булагы бар Караташ айыл өкмүндө, ошол булактан өзү агып келип кире берет да, мындай күч ашыкча сарпталбайт да, электр энергия же башкалар. Ошондуктан ошол 30 сом болуп калган. Эмне үчүн суунун үстүнө суу чыкпай атат? Суусу бар жерге чыгып, суусу жок жерге чыкпайт. Жооп берип коюңуздарчы дейт. Бул Кыргыз Ата айылында Имам Ата деген бир участогубуз бар. Ошонун жарымына чейин суу чыкты да, ал дагы экинчи көтөрүүчү насос менен кетти. Биздин айыл төмөн жайгашкандагы бул эгизде тоо тарапта да, ошон үчүн ал жерге быйылдан кийин өзүбүздүн планыбызда бар кошумча ошол жерге кошумча насос же башка жактан болсо дагы суу чыгарып беришке биз өзүбүз өкмөт башчыбыз менен төрага болуп, депутаттар менен сүйлөшүп турабыз. Бүгүнкү күндө бирок ошол айткан жерге суу жете элек. Калган жерине жетти да. Рахмат. Акыркы суроо кыскача жооп берсеңиздер. 2018-жылы Кыргыз Ата айыл өкмөтү эң мыкты айыл өкмөт катары табылгансыздар да. Эми ошол элдин ишеничине кирип, дагы кандай иштерди аткарасыздар? Эми кыскача аткардыңыздар 1 жыл ичинде. Мисалы, эл ишенип калдыбы, чындап эле мыкты айыл өкмөт экен деп? Ооба, эми балким быйыл дагы 2019-жылы мыкты айыл өкмөт болосуздар. Кудай кааласа, ушул өзүбүзгө белгиленген иштердин баардыгын аткарып атабыз. Элдин суроо талабын аткарып, ошон үчүн ишеничке да кирип атабыз. Мына жетекчибиз жаш болгон менен баарыбыздын башыбызды бириктирип алып, элибиз менен, депутаттарыбыз менен, коомдук ишкерлер менен, ишмерлер менен жана айыл өкмөттүн аппараттын кызматкерлери менен баарыбыз чогуу иштеп атабыз. Мына азыр биздин бюджетти дагы көтөрүп, биздин элдин экономикасын көтөрүү үчүн жаңы биздин долбоорлор, проекттерибиз бар, иштеп жатабыз. Мисалы үчүн мына Баткенде, Нарында, Чүйдө эркин экономикалык аймак дегендер бар. Биздин Ош областында бул эркин экономикалык аймак жок. Ушуну Кыргыз Атанын жеринде бүтүрүш үчүн биздин кайрак жерден Ташбулак адырынан 318 гектар жерди багытын өзгөртүп, эркин экономикалык зона кылыш үчүн бардык корутундулар, бардык документтерди алып, азыр Кыргыз өкмөтүнө жөнөткөнбүз. Ош областынан да кетирдик. Андан тышкары Рахмат, биздин убактыбыз да соңуна чыгып калды. Сөзсүз түрдө сиздерди кенен эфир кылып да чакырабыз. Сиздерге ыраазычылык билгизгендер да бар экен, ошондой эле төрага да жакшы иштеп жатат деген жакшы сөздөр келди. Ошондой эле аябай көйгөйлүү суроолор да келди. Бул суроолордун баарын сиздерге берем, өзүңүздөр байланышып жооп бересиздер деген үмүттөмүн. Рахмат, убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге да бир жолу элдин кызматында болуп жүрө бериңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эл сурасын программасы соңуна чыкты. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.